Салам достор. Бүгүнкү тема боюнча кечеги болуп өткөн Садыр Жапаровдун таңууланган референдуму, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу, деги эле соңку саясий кырдаал боюнча өзүмдүн ой пикиримди бөлүшүп кетүүнү туура көрүп турам. Достор, эгерде менин койгон темам, мен көтөрүп аткан маселе сиздерге жакпай жатса, анда көрбөй эле койсоңуздар болот. Эгерде Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабасаңыздар, эгерде сиздер дагы элим жерим деп бир кайдыгерчиликтен чыгып, жүрөгүңүздөрдө ургуштап турган мекенди сүйүү сезимдери ушунчалык күчтүү болсо, анда менин түз эфиримди максималдуу бөлүшүп кетүүнү суранат элем. Алгач эле ушул жаңы кирип келе жаткан биздин Рамазан айыбыз кут болсун. Бүгүнкү арапаңыздар менен куттуктаймын. Эгерде сиздер орозону кармоону пландап жатсаңыздар, анда орозоңуздар кабыл болсун алдын ала. Сиздерге тилегем ушул. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге айтайын дегеним Садыр Жапаровдун таңууланган референдуму деп тема койдум. Эмне себептен? Себеп дегенде, Садыр Жапаров өзү мактанып айткандай 80% менен 1 миллион эл катышкан шайлоодо 80% менен утуп чыктым деп мактанып атат. Бирок жалпы шайлоочулардын саны Кыргызстанда белгиленген Борбордук шайлоо комиссиянын сайтында 3,5 миллион. Ал эми чет мамлекетке чыгып кеткен 2,5-2 миллионго чукул биздин мекендештердин шайлоо укугу каралган эмес. Мейли, ошол 3,5-4 миллион калктын тагдырын 1 миллион адам чечип Садыр Жапаровду шайлады. Эми кече ошол Садыр Жапаров мен шайландым, кандай жол менен шайландым деп айтпайт ал эч качан. Мен шайландым деп келген Садыр Жапаров мен керемет жашоо орнотуш үчүн, керемет бир келечекти куруп коюшум үчүн референдум өткөрүп, супер конституцияны кабыл алып бергиле деп сиздерден суранды. Ошол эле мына Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан алган маалыматтар боюнча сиздер менен бөлүшүп кетейин. Референдумга жалпы катышуучулар Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган жыйынтык боюнча 79,31% макул деп добуш бериптир да. Жалпы саны менен 80%. Ал эми ошол эле Бишкекте 60% макул, 36% каршы деп добуш бериптир референдумга, жаңы баш мыйзамды кабыл алууга. Ош шаарында 80% макул деп добуш бериптир. Бул эми мен Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан алып окуп атам, урматтуу мекендештер. Ар дайым эле ушул бийликке келгенине Садыр Жапаровдун 7 айдын жүзү болуп атса дагы 30 жылдан бери мамлекет өнүккөн жок, 30 жылдан бери унчукпай отурасыңар, 30 жылдан бери экономикабыз өнүккөн жок, 30 жылдан бери кумтөр таланып атат деген сөздөн башка бир улуттуу реформа жасай алганын көрдүңүздөрбү? Мамлекетте баягы чек араларыбызды бөлүштүрөбүз деп Өзбекстанга барып, ошол жактын допусун кийип, лагманын ичкенден башка бир жакшы, көзгө саяр бир жумуш жасаганын көрдүңүздөрбү? Камакта жатканда мактанды эле, мен коронавирустан дары таптым деп Садыр Жапаровдун. Урматтуу мекендештер, ойлонбойлубу? Ушул дүйнө жүзүндө илим жактаган, ушул адамдардын саламаттыгы үчүн өмүрүн ардаган дарыгерлер коронавируска дары таппаган Садыр Жапаров дары таптыр болуптур. Анда азыр айыктырып жүрбөйт беле? Дагы карантин киргизем деп олтурбай. Биз кандай президентти шайлап алдык? Кимди шайлап алдык? 30 жылдан бери дейт. 3-4 ай иштеп, ошондо дагы өзүнүн кылган жумуштарын ушул жогорку деңгээлде көтөрүп, ушул мамлекетке сонун кызматын кошкон адистерди баалай албай 7 айдан бери отурган азыр Садыр Жапаровдун эмне кылган жумушун көрдүңөр?
Өзбекстанга барып 20 тез жардам машина алып, совет доорундагы машинелерди алып, анан кесибизди өткөрүп берип аткандыгын көрдүңүздөрбү? Качан биз ойгонобуз? Өзүнүн досторун алып келип алып, кече эле Клара Сооронкулова айтып атты. Аябай бир күйүп жанып айтып атты да. Ички иштер министрлигинин жетекчиси Мекенчил партиясынын мүчөсү болгон деп. Мекенчил партиясынын мүчөсү болгон ички иштер министринин жетекчиси, эми элестетиңиздер. Кече эле Айзада деген чырактай кыздын өлүмүнө себепкер болуп отурат, шала кылыгын айынан. Бир машинени издеп таба албай 3 күн бою издөө жарыялап, дагы анын эжеси менен апасын шылдыңдаган таризде отурушат. Ушундай адамдарды алып келген, бир кадрдык саясатты жакшы жүргүзө албаган бул президент кандай бизге жаркын келечекти алып келет? Мейли мына супер конституциясын өткөрүп берипсиздер. А биздин жерлерибизчи? Мекендештер, мына Кароолдогу, Төрткөлдөгү, Кемпирабадтагы кетип аткан жерлерибиз эмне болот? Биз 30га чыгабызбы, 40ка чыгабызбы, 50гө чыгабызбы? Кудайыбыз маңдайыбызга, чекебизге жазган турмушту, жазган жашоону, жазган өмүрдү жашайбыз. Бүгүнбү, эртеңби баары бир өлөбүз. Бирок мекен үчүн чындыкты айтып өлбөйлүбү? Өзүбүздүн жерибиз үчүн, элибиз үчүн чындыкты айтып башыбызды байлап өлбөйлүбү? Качанкыга чейин унчукпай отура беребиз? Качанкыга чейин булар кылмыш кыла берет, уяты жоктукту кыла берет, а биз карап отурабыз? Акыл эстүү, бир билим алган, билимдүү жигиттер каяктасыңар? Чындыкты айтып чыккан чыркыраган азаматыңарды неге тепкилетип коесуңар? Неге биз бириге албайбыз? Эмнеге бар жоңуңуздар койнуңуздарга котур ташыңыздарды катып алып, бири-бириңиздерди жамандап отурасыздар? Мамлекетти бир акыл эстүү, бир билими бар адам башкарса дагы мейли эле. Сиздерди манипуляция кылып, 30 жылдан бери деген сөз баарына бир дежурный сөз болуп кетти го. Азыр мына интернетте кирип алып, фейктер жазып атса, ушул Садыр Жапаров окшойт деп ойлоп атам. Кезинде фейк болуп алып, Фейсбукта отурганын бар жогубуз эле билебиз. Уят эмеспи эми? Өзүңөрдүн укугуңарды, келечегиңерди айтып чыккыла, урматтуу замандаштар. Коркуп, унчукпай башыңарды кумга жатып отурбагыла. Чоң атасынын огородун, чоң атасынын жерин өткөрүп жүргендей Камчыбек Ташиев мен 100 гектар берип койдум эле, анан балдар келип 50 гектар эле берели деп айтты дейт. Муну мен эмес, өзү айтып атат го. Мындай адамды мамлекеттин чыккынчысы деп эмне дейсиңер? Биз кандай эл болуп калдык? Келгиле туугандар, ойгонолу, ойлонолу. Азыр болуп көрбөгөндө Кыргызстанда ушул элим деген эр азаматтарга, жигиттерге куугунтук болуп, баягы бизнес жасап, Кыргызстандын өндүрүшүн өндүрүп аткан мыкты биздин жигиттерибизди куугунтуктап, ошолорду кустурам деп өздөрүнүн сол чөнтөгүнө салдырып аткан азыркы бийликти көзүн ачып коюш керек. Эч качан артка кайтпагыла. Духуңар менен сынбагыла. Ошондуктан мен айтарым ушул, чындыкты айткандан коркпой, ар дайым биргеликте, биримдикте бир болуп, бири-бирибизге жакшы колдоо көрсөтөлү. Азыр абдан жакшы биригүүлөр жүрүп атат. Андыктан өзүңөрдүн үнүңүздөрдү айтып чыгыңыздар. Мына интернеттен алган маалымат боюнча Москва шаарында референдумга 599-600 адам катышыптыр. Кайдыгерлик. Миллионго жакын кыргыз жарандары иштеп жүргөн Москва шаарында 600 адам референдумга катышты деген бул өтө уят маселе. Бул дегени бир четинен карасак, бар жогу азыркы баш мыйзамын деле, кийинки азыр кабыл алына турчу баш мыйзамын деле, азыркы президенттин деле тоготпойбуз, алар бизге кереги жок деп бир протесттик маанайда барбай койгондугун түшүнсөк болот. Келгиле ойгонолу, жерлерибизди коргоп калалы, кен байлыктарыбызды коргоп калалы.